Саламатсыздарбы, урматтуу достор? Men bir жакын досум бар. Кыргызстанда бул дүйнөнүн чемпиону, карате боюнча дүйнөнүн чемпиону. Азыр ошол досумду мен жүзөкүгө чыкырам. Ошол досум менен кичине сүйлөшөбүз. Ал дагы ошол мисалы мына дүйнөнүн чемпиону деген бул өтө чоң титул деп койсок болот. Алтын кубокду алган. Азыр мен ошол досумду эфирге чыкырам. Ал да ушул силерге өзүнүн ийгиликтери тууралуу, адам эмне болгондо кандай болот, ошонун баарын өзүнүн оозунан угабыз. Мен азыр кошоюн. Assalamu alaikum, Kutman Keç. Дагы бир жолу тааныштырып коеюн. Төлөн Жакшыбаев. Экөөбүз бир канча жылдан бери доспуз. Алтын кубоктун ээси. Жаңылбасам алтын кубок жаныңарда турат, э? Ооба. Ошол дүйнөнүн чемпиондугуна кандай жетиштиңиз деп мен сизге эме боло берейин, журналист боло берейин. Жақсы суроо экен Өмүрбек. Мейли. Сүйлөй бериңиз. Assalamu alaikum, урматтуу ушул бизди көрүп жаткан мекендештер, бир туугандарым деп койсом болот. Себеби ар бир адам бул дүйнөгө келгенде биз баарыбыз бир тууганбыз да. Себеби мына Өмүрбек мени кошту. Буюрса баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Самый главный ден соолук каалайм. Себеби ден соолук болсо бардык нерсе болот. Ийгиликтин баш аты бул ден соолук. Мына Өмүрбек сага мен аябай өзүнүн атынан, ушул окуучулардын атынан, ата эненин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеби ушул ден соолукту чыңдаш үчүн сен мына ретриттеп аябай жакшы иш-чара баштадың. Мен дайыма сен түз эфирлерин көрүп отурам, сыймыктанам. Себеби бирөөнүн ден соолугун оңдош бул миллион сом бирөөгө бергенден дагы күчтүү турат да. Азыр бирөөлөр садака кылпайбы, миллион сомду үй алып берип, акча берип дегендей. Адамды руханий жактан көтөрмөлөө бул ден соолугун оңдоо да. Бул материалдык жактан аябай бийик турат. Себеби жашоодо материальный мир и духовный мир бар да. Мына азыр эле өзүң айтып өтүп кеттиң. Биз доктор эмеспиз, рухий жактын оңдойбуз депчи. Аябай туура айттың да. Себеби азыр адамдар карды ток, именно Кыргызстаныбызда. Кудайга шүкүр дегиз болот. Бардык адамдар карды ток, кийими бүтүн. Бир гана жетишпейт. Рухий алам ачка да. Рухий алам ачка. Адам шүгүр деген билбей калдык да. Ден соолук жөнүндө ойлонбой калдык. Качан ойлонобуз? Акыркы моментте. Ушул стук бергенде, качан гана ден соолук стук берип баса албай калганда ойлонобуз. Бутум иштебей калган турбайбы деп. Же көзүбүз көрбөй калганда, же жүрөк сокпой калганда, давление инсульт болгондо ойлонобуз. Ушунун бардыгына дайым алдын алыш керек. Биз азыр акча табууну гана ойлонуп калдык. Биз акча табуу эмес, биринчи ден соолук жөнүндө ойлонсок, акча өзү келет. Ошондуктан дагы бир жолу Өмүрбек сага ыраазычылык билдиремин. Мына азыр өзүң айтып өттүң. Ушул дүйнөлүк чемпиондукту, алтын кубокту кантип жетишиңиз деп. Ийгиликтин сыры бир эле жерде. Адам жашоого максат коюш керек, өзүнүн үстүнөн дайыма иштеш керек. Дайыма өзүң үчүн иштегенде өзүң үчүн эмес, бирөөлөр үчүн кылышың керек. Бирөөлөр жөнүндө ойлонсоң, сен жөнүндө жараткан Кудай ойлонот экен да. Азыр адамдар өз жөнүндө ойлонбайбы? Өз жөнүндө ойлонгондо сага мына энергия, жогорудон келген энергия жабылат, автоматически жабылат. Себеби жараткан айтат экен да. Бул өзүн ойлоп калды, менден суранбай калды, кыйын болуп калды. Эго, сен эго деп үйрөтпөйсүңбү? Мына Өмүрбек билесиздер, эго жөнүндө аябай чоң мастер. Ушул эгону мен Өмүрбектен үйрөндүм. Ушул мен чемпион болуштан эго аябай сен ушул эго сабагың мага жардам берди Өмүрбек. Себеби мурда мен аябай текебер элем, аябай нервный элем. Көрсө мен физикалык жактан толуп, рухий жактан алсыз экем да.
агрессия, эмоция аябай толо болчу. Текеберлик аябай толо болчу. Эго толо болчу менде. Ушул эгодон мына сен сабагынан кийин кутулдуң, жөнөкөйлүк келди, бейпилдик келди. Адам бейпил болгондо ишин өзү жүрүшө берет экен. Ушул чемпиондук өзү келе берет экен. Акча деле келе берет экен. Бул ийгилик дегенде, ийгиликтин ичинде бардык жатат да, ийгиликтин ичинде бакыт жатат, сүйүү жатат, ден соолук жатат, акча жатат, үй бүлөң жатат, бардыгы круглый да. Ушунун бардыгы тынчтыкта жатат экен, бейпилдикте. Себеби мына эркектер айтат го, кайсыл аял бактылуу деп. Анан кандай эркек кайсыл аял жанында болот деп. Бардык эркек киши күчтүү аял жанында болгусу келбейт да. Тынч аялдын жанында болгусу келет. Себеби красота, любовь, счастье любит тишину дейт. Тынчтык болгон жерде бакыт, сүйүү бардыгы келет экен да. Мына азыр Өмүрбек мен байкап атам, сен ушу медитация, туну ушул адамдарга берип атасың да, аябай жакшы нерсе. Ушул медитация жан дүйнөсүнө көзөмөл кылган адам бактылуу адам болот экен да. Тилекке каршы мына сен аябай дарылап адамдарга ушу покойду үйрөтүп атасың, тишинаны. Тынчтыкты даже тынч болгон адамды токойго барсаң жолборс тийбейт экен. Жолборс. Ушул жолборс мына көчөдө кетип алсаң ит кабат го. Ушул ичинде покой жок адамдан ит жолборстан коркот экен да, коркуп сага нападение кылат экен. Себеби сенде отрицательный, злость көрөт экен да. Адамда покой болгондо, покой болгон жерде сүйүү болот экен. Ошол сүйүүнү жаныбар көрөт экен. Мээрим, ал сүйүү мээрим да. Азыр адамдарда мээрим, боорукерлик жок болуп атпайбы? Жөнөкөйлүк жок болуп атат. Ошондуктан булар бакыт таппай атат, сүйүү таппай атат. Бул алам тынчтыкты жакшы көрөт экен. Ошон үчүн орустар айтат го, миру мир деп. Ошол Өмүрбек, сага ишиң ийгилик каалайм. Мына жакшы пландарың, максаттарың бар экен. Ушу медитацияны аябай жакшы коюпсуң. Эго жөнүндө аябай жакшы тема коюпсуң. Анын үстүнө мына сен 2 дипломдуу баласың, 2 дипломдуу. Психологияны мен сенин дипломду ар ким сатып алышы мүмкүн. Бирок сен дипломдон эмес, сен тажрыйбалуу 10-15 жылдык стажы бар, опытный докторсуң да. Стажы бар. Ошондуктан жакшы кылып атасың. Рахмат сизге дагы. Бул дүйнөдө баягы адамга адам учитель да. Ар бир адам учитель болот да. Анан да мен дагы мисалы мындай элдер менен иштешип калганыма себепчи болгонго ушул Төлөн мырзанын дагы, Төлөн досумдун дагы эмгеги бар. Бул экөөбүз жолукканда эмне сүйлөшөбүз. Бизде мисалы ар кимди сүйлөп ушакташуу деген түшүнүк жок бизде. Туура. Бизде адам кантип өнүгөт. Биздин сөзүбүз ушунун эле айланасында болот. Туура. Канткенде адам өнүгөт. Канткенде адам мисалы илим билим жөнүндө эле сүйлөшөбүз мисалы. Анан мына Төлөн досум дагы көптөгөн балдарды тарбиялап мына мировой уровеньге чыгып калды балдарыңар. Көп Азиянын, Кыргызстандын чемпиондору өтө көп балдар тарбиялап чыккан жигит. Сизге да ыраазычылык. Өмүрбек, дагы бир секрет бар. Бая кичине чекесин чыгарып өттүң. Мен кошумчалап коеюн, эгер уруксат берсең. Бая ата-эне жөнүндө айтып өтпөдүңбү? Бул ата-эне аябай чоң энергия да. Ата-эне. Эгерде кимдин ата-энеси болгон болсо, ошол ата-энесинен бата алсын, дуа алсын. Себеби ата-энең болсо иш кылбасаң деле береке боло берет. Ишиң жүрүшө берет. Ошондуктан эгерде ата-энең жок болгон болсо, ата-энең атаң өлсө өлсүн, атаңды көрбөсүн өлсүн дейт го, өлбөсүн дейт. Бул ата-эне карма деп коет. Ата-энең жок болсо бүт туугандарыңа жакшы мамиле кылышың керек. Үй бүлөңө, ошондо сен ишиң жүрүшөт, дайыма ишиң жүрүшөт. Анан мына Өмүрбек азыр адамдар ушул нерсени туура айттың. Өспөй турган адамдар ушакташат бири-бирине. Ушактаганда сага келе турган энергия положительный,
ырыскы деп коет, ушул энергия жабылып калат да. Ал коңшуң өтүп кетиши мүмкүн, жаныңдагылар өтүп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан ушактан алыс болуш керек. Бул анан кээ бир адамдар бар, бүгүнкү теманы сүйлөшөт. Бул жакшы да. Акылдуу адамдар данышпай келечекти сүйлөшөт. Сен айткандай ден соолукту, алам жөнүндө, галактика жөнүндө тема көп да. Анан отуруп алып эле ушак сүйлөгөн бул болбогон иш. Ошондуктан адам өсөм десе, мына эме бар, адам өсөм десе, азыр сен адамды эме кылпайсыңбы, адамдарды дарылап, мына көптөгөн 10-15 адамды, 20 адамды күнүгө медитация кылып жашоого тарбиялап атасың. Аң сезимин оңдоп, рухуну тазалап атасың. Мен күнүгө 20-30 адамды машык кылам. Сөзүңүзгө кошумча биздики өзүн өзүн дарылоону үйрөтөбүз. Мен дарылабайм. Өзүн өзүн дарылоону. Туура. Ушул адам күнүгө 7 адамдан жакшы сөз укса, 7 адамдан жакшы сөз укса, даже жаннаттын күлүчү берилет экен. Ишиң жүрүшөт экен бул дүйнөдө, белгиси. Себеби ал кандай жакшы адамдан 7 адамдан жакшы сөз угуш. Ал үчүн бирөөлөргө жакшылык кылышың керек да. Жок дегенде бирөөнүн сумкасын көтөрүп кой, жок дегенде жакшы сүйлөп кой. Азыр биз, например, мен күнүгө 20-30 адам маштырам да. Ошол адамдар рахматын айтат да. Эң жаманы бир күндө бир адамды тартынып койгонуң, бир адам тартынып койгонуң. Никогда бирөөнү тартынып койгула. Эч качан көңүлүн калтырбагыла. Себеби адамдын көңүлү аябай жаман назик нерсе болот да. Адамдын көңүлүн көтөрүш өтө кыйын. Бир адамды өмүр бою жашап туруп көңүлүн көтөрө алышы мүмкүн да. Бирок адамды көңүлүн сындырып коюш бир эле секундтук нерсе. Ушул нерсе таза жүрөктөн таза сөз чыгат. Ошондуктан биз жүрөккө иштеш керек, ички дүйнөгө. Ички дүйнө тазаланганда аура деп коет, адамдын жүзү жарык болот, сүйлөгөн сөзү өтүмдүү болот. Адамдарга тааныбагандарга эле жага бересиң, сүйлөсөң деле жага бересиң. Себеби бул положительный энергия да. Бул энергия, бул жашоодо иштейт да, бул иштейт, сөзсүз иштейт. Айтып коет го, кайтар дүйнө деп коет. Кимге жакшы сүйлөсөң, орустар айтмакчы, какой привет, такой ответ. Ошондуктан дайыма жакшы сөз кылыш керек. Жакшы сөз сүйлөсөңүз, жакшы маанай тартуулаш керек, жакшы күлүп жүрүш керек. Потому что жараткан Алам, даже жаныбарлар, бак-дарактар деле күлүп жүргөн адамды дуа кылат экен, жакшы көрөт экен. Себеби кабыган салынган адамдан дараган коркот экен. Бул жаман ойдо келет, мени кыят депчи. Когда күлүп жайнасаң, ушул дарактагы сүйүнөт экен. Ушул саргайган жалбырага керек болсо жашыл болуп кетет экен. Ал жашыл болгону сизге дуа кылган экен. Ошондуктан мына гармония деген сөз жаратылышты ким жакшы көрөт? Жаратылышты жакшы көрүү деген сөз жаратылган нерсенин баардыгын сүй деген сөз. Жараткан дарагы болобу, адамы болобу, биз дарак эмес, жараткан живой адамды сүйө албай атпайбызбы? Керек болсо бүт адамды сүйүш керек. Биз тандап сүйбөшүбүз керек. Жөн эле сүйүш керек, жөн эле. Просто так. Адам качан бирөөнү сүйөт? Өзүңдө сүйүү болсо сүйөсүң да. Ал үчүн өзүңдө толо сүйүү болуш керек, толо мээрим болуш керек. Ал билинип турат адамда. Адамда сүйүүгө кантип келиш керек? Сүйүүгө сүйүүнү жерден таппайсың. Көбү жерден бакыт издеп, сүйүү издейт адашат. Сүйүү жогоруда, энергиясы. Алыш керек, бериш керек. Биз адамдан алабыз дейбиз, адамдан күтөбүз да, адамда жок. Ал редкий адамдарда болот, алар алат жогорудан. Алыш керек, бериш керек. Сүйүүндө анын өзүнүн жогоруда немеси бар да. Күлүчү бар, күлүчү. Билиш керек. Биз жерден издейбиз, жерде жок. Бир күнү анда мындай кылалык. Экөөбүз бир эфир кылалык. Бир жакшы тема коелу. Азыр көбүнө мына караңгы болуп жакшы көрүнбөй атат. Анан бир эфир кылып, бир алдын ала бир жакшы теманы коюп турган, ошол тема жөнүндө сүйлөп бергиле. Жакшы болот. Кандай дейсиз? Сонун болот. Сизге ыраазычылык анда. Аябай көп. Аябай тема көп. Сиз анда бир ден соолук боюнча сүйлөп бериңиз, Ден соолук боюнча сүйлөп бериңиз. Мисалы мына Төлөн мырза 45-ке чыкты.
Уже жаш жигитте жүрөт, жаш жигитте. Биологический возрастым, ички возрастым 22'de. Сиздин эгоңузду көтөрө берелик. Бирок ошондой эле көрүнүп турат. Ошондой көрүнүп турат. Анан бир күнү анда бир Кудайым буйрса сиз менен бир жакшы эфир кылалык. Бир ден соолук жөнүндө. Жакшы болот. Анан ошол боюнча сүйлөшүп, спорт жөнүндө сүйлөшөлүк. Макул анда, жакшы жаткыла. Макул Өмүрбек, рахмат. Ушул байланышкандарга сизерге дагы ишиңерге ийгилик, ден соолук. Эртеңки күн бүгүнкү күндөн башталат. Бүгүнкү күндү кандай тосуп алсаңыз, эртеңки күн бүгүнкү күндүн жарыгы деп коет. Кутман кеч барыңыздарга бейпилтөн. Өмүрбек, ишиң ийгилик. Саламатта болуңуз. Буюрса, эртеңгиче көрүшкөнчө. Коштошпойбуз, көрүшкөнчө. Жакшы туруңуздар, баардыгыңыздар. Бейпилтүн, жакшы түш көрүңүздөр.